Биз азыр Борбор калаадагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында турабыз. Бул жакта кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган кармаш уруш боюнча күч түзүмдөрү кызматкерлери арасында эл аралык мелдеш башталганы турат. Бул мелдештин алкагында Орусияда өтө турган Дүйнө кубогуна мыкты спортчулар тандалмакчы. Кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Бул биринчи жолу өтүлүп атат. Буга чейин дагы бирок биз өзүбүз даярдап Россия мамлекетине Орел шаарына барып келишкен. Мэрден 28 мамлекет катышып, биздики экинчи место алган биздин кызматкерлер. Ушул жерде реферилер, ушу суть эткен бүт менин кызматкерлерим. Ал жака эми Россияга Кудай буйрса дагы даярдап, жол жагын, финансы жактарын караштырып, балдар даярдап атабыз. Аталган мелдеш 7-8 ноябрь күндөрү Бишкекте өткөрүлүп, жеңүүчүлөр Калининград шаарында өтө турган Дүйнө кубогуна катышууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Эл аралык союз кармаш урушунун президенти белгилегендей, Дүйнө кубогуна бара турган спортчулар өз каражаттарына барышат. Анын айтымында демөөрчүлөр табылып калса, балдарга бир топ жеңил болмок. Биздин азыр могу жердеги биринчи орунду алган балдардын баары ошака алып барганга аракеттенебиз. Эмне дегенде каражат өзүбүздүн чөнтөгүбүздө. Өздөрүнүн чөнтөгүнөн кетет. Азыр биз дагы издеп атабыз. Дөмөрчүлөрдү издеп, өзүбүз дагы издеп, ошол көбүрөөк балдарды алып барыш керек да. Мындай мамлекет тарабынан колдоо барбы негизи? Эми өлкөнүн ичинде колдонулат, мындай башка чыкканда көбүнчөсү биз өзүбүздүн дөмөрчүлөр менен же болбосо өзүбүздүн чөнтөгүбүз менен алып барабыз. Атайын Оштон 3-чү батальондон келген Сами Кулмаматов жеңил салмак боюнча жеңүүчү болуп толкунданып турду. Ал машыктыруучусуна ыраазычылык билдирип, өлкөгө жеңиш менен кайтууга бардык аракетин жумшаарын айтты. Азыр жеңил салмакта мен чемпион болдум, өз салмак категориясында. Буюрса Кыргызстандын желегини Дүйнө кубогунда желбиретебиз деген үмүтүбүз бар. Ошондой эле мени интеллектуалдык жактан өнүгүүмө аябай салым кошкон агайым Молошев Зулпкар агайга терең ыраазычылык билдирем. Ал эми алыскы Баткен облусунан спортчуларды дайындап, командасын алып келген машыктыруучу балдар жыл бою даярдыкта жүрөөрүн белгилеп, мелдешке акыркы 1-2 ай катуу даярдык болгонун билдирди. Баткенден бир команда кылып 8 спортчуну алып келгем. Азыркы учурда 6 медальга жетишти, ийгиликтерге жетишти. Экөө экинчи орун, экөө үчүнчү орун, бирөө биринчи орун. Замечание бойцу, синим поясом Залмукун Закыр. Мушташып жатат жаңы учурда. Продолжаем поединок. Канча убакыт даярдандыңыздар? Ушу даярдыктар боюнча кичине. Мал красному. Бул жакта спортчулар биздин өзүбүз Атайын багытта полк болгондуктан Техническое время бойцу, синим поясом. физикалык даярдык болот да. Чисто ушул турнирге ушул 1 ай 2 айдан бери даярданып жатышат. Кармаш уруш боюнча мелдеш кылым карыткан кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине арналып уюштурулду. Мелдешке 7 облустан жалпы 140ка жакын спортчулар катышты. Гүлзина Каныбекова, Казыбек Боронбаев, Борбордук телеканал, Бишкек.